кайра кысымга алып атасыздар. Андай болбойт. Бул нерсени мына курулду, мына биягына талапка жооп берет кандай кылып туруп, сиздер түзөшүңүздөр. Ошону ачык айтыш керек. Болбойт мындай. Бул азыркы күндө турган менен талапка жооп бербей кечирип коесуздар. Мындай требованиялар бар деп ачык айтыш керек. Ошону суранат элебиз. Экинчи мына чындыгында жанагы биздин ушул жалпы медицина кызматкерлеринин кээде жанагы кадыр баркына шекертүүлөр көбөйүп кетти. Биз азыр ошол сагын сактоо министрлиги менен биргеликте ушул медицина кызматкерлеринин статусу жөнүндө жоолорду ошолордун мыйзамдын үстүндө иш алып барып атабыз. Буюрса ал жерде бүт бардыгы коюлган. Анан ошол эле мезгилде ачыгын айтып бериш керек. Жанагы кээде биздин ошол элибиздин коюп аткан талаптары дагы кээде туура болуп калат. Анткени бар эмес, туура. Кадыр жетишсиз. Кыйын бүгүнкү күндө ошол айлык менен иштеп келген медицина кызматкерлерине рахмат. Ошол аз айлык менен аз болсо да ошо сабыр кылып, арасында ошого каниет кылып, бала чакасын ак эмгеги менен ошол элибиз көңүлүнөн чыгарып берген тыйындар менен исап кылып иштеп келгендер да бар. Бирок ошол эле мезгилде кечирип коесуздар. Бул баягы биринен бири жарышкан медицина кызматкерлери. Аланча бүгүн мынанча таап кетиптир, мен мындай табышым керек деп. Ала бересен мынанчага жасайт экен, неге мен ала жасабашым керек дегендер. Ошого окшогон бир карын майды бир кумалап чиртет дегенде арасында ошондой адамдардын бардыгынан да элибизде наразычылыктар туулат. Андан көзөмөлдөңүздөр. Мына мен кечетен берки элдин талабы мына чындыгында бирдемге десем эле коррупция. Мен дагы ошол медицина кызматкерлери катары андай сөз укканда жүрөгүм оойт. Бирок ошондой адамдар бар экенин көрүп туруп, мен анын аркасыз айтышка туура келет чындыгында. Мына кечетен бери мен бул жерде жүргөнүмдү көрүп, соц тармактардан толуп калды. Ар бир фактыларга уже мен телефонум толду. Ошоңо жакшы көңүл буруңуздар. Кудай буюрса, мына мен ушул жерде бүт барыңыздардын алдында, мына жаңылыктардан элдин алдында да айтып коем. 3 айдан кийин бүгүнкү күндө сиздердин арызыңыздарды укканы, сиздердин сунуштарды укканы келсем, 3 айдан кийин ар бирин ошол комиссия менен текшергендер. Ошол бүгүнкү айтылып аткан, элге айтып аткан маселелер оң жагына чечилдиби же ошол боюнча калдыбы деп. Ошондуктан бүгүн көйгөйдү ачык айтыңыздар. Бүт бар. Эмне маселе бар? Ошону мен ал жака жеткирели. Эртең анан келип турганда жок, бул мынча жылдан бери ушундай эле, тигиндей болду, мындай болду деген болбосун. Мен сиздерден дагы суранып кетем. Биз бүгүнкү күндө ушул өлкө жетекчилеринин саясатын чогуу алып барайлы. Биз ар кимибиз позиция деп бөлүнгөн менен биз эч жака жеңишке жетпейбиз. Андай болуп бөлүнүп жүрсөк, оппозициядан жеңилет, позициядан жеңилет. Себеби бир жыгачты эки жакка тарта берсек, бир багытта бара албайбыз. Кемени бир багытта жүргүзсөк, ошондо чогуу жетебиз. Бирок кээ бир учурларда мен ачык айтып коеюн. Өзүнүн жеке пиар кылыш үчүн болгон нерселерге дагы мындай кирип кетип атабыз да, биз андан арылайлы. Ошондуктан мына ушул медицина боюнча сиз өзүңүз сөз баштап калдыңыз. Мен толук ушул медицина тармагын бүтүп коем. Мына бир эмес, буга чейинки канчалаган көйгөйлөр айтылып келсе дагы, ошолор кайра-кайра кайталанганы биздин элибиздин өзү болот. Мына айлыктар көтөрүлдү. Туура, ал айлык баары мындай дан деле жетпейт. Бирок салыштырмалуу көтөрүлдү. Салыштырмалуу мына көңүл бурулар бурула баштады. Эң негизгиси мына жаш кадрлардын жетишпегенинин көйгөйү биз көбүнчө эле ушул айлык маселеге такайбыз. Бирок андан башка да көптөгөн себептер бар. Андан башка да ошонун ичиндеги, медицинанын ичиндеги коррупциялык схемалар бар. Сен бир жетекчинин, бир заведующинин сүймөнчүгү болсоң, сен ал жерде иштей албайсың.
Seni ешқандай операцияға киргизбейт дагы 5 жыл болса 5 жыл ошол келесиң кетесиң. Ошонун дартынан кетип атат жаштарыбыз. 20 жылда, 30 жылда bir кадр өстүргөн заведчилер отурат. Ошонун дартынан кетип атат жаштарыбыз. Бул жагынан караш керек. Караш керек. Bir жетекчибиз bir жерден келсе, экинчи жерге жетекчи болуп кайра келгендин дартынан кетип атат. Бул жагынан караш керек. Эгер биздеги система өзүнүн акылы менен, билими менен өнүгүп, эгер билимди жетсе, ал жаштыгына карабай заведчи боло турган болсо, канчалаган жаштарыбыз өсмөк. Өнүгүп, кандай эмес да. Эгер мен туура эмес айтсам, айтыңыз, мынакей туура эмес, биз мына кылып атабыз деп. Ошондуктан бул маселелерге да катуу көңүл буруңуз. Өтө бүгүнкү күндө биздин элибиздин негизги көйгөйлөрү ушу медицина тармагына, жанагы пособияга, пенсияга ушул жака өтө көп арыздар түшүп атат. Мына пособиядан кош айтып кеткен жетекчиси барбы Сосмовдун? Азыркы күндө мынакей пособиялар боюнча сиздерде мурда эски жобо боюнча иштеп атат да көп жерлердечи. Сиздерде кандай? Жанагы телевизору болсо, холодильник болсо деген жоболорду алсаңарсыңар, же дагы деле ошол менен капиталдык схема кетип атат. Саламатсыздарбы, катышуучулар. Андай жобо жок. Биз мэрия менен биргеликте мына укук келбенинде мына 5 ай мурда жүрдүк. 4 шаардын тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүп чыкканбыз ал боюнча. Бирок ал система дагы деле иштеп атканы менен деле кабардарсыздар. Эми ал система биз мисалга изилдөө актысына бараткан болсок, ал үйгө кирип туруп аларды мындай эме кылбайбыз, эсептелинбейт, жазылбайт, ал кирешеге кошулбайт айткан нерсе да. Анча-мынча бир эл арасында кичине түшүнбөсүлүк болушу мүмкүн, анча-мынчачы, бирок биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берген жарандарга эме кылып жатабыз жакшы. Анда урматтуу сиз башчысы болосуздар. Мен орунбасары болом, досумов. Мен айтып атканымдын себеби кече дагы мындай эл менен жолугушууларда бул маселени көтөрүлдү. Азырга чейин ал уланып атат. Мына бизде баардыгы көбүнчө эле ошол буга чейинки маселелерде дагы козголуп кетти. Кагаз түрүндө жок болсо деп. Биздин эчтекеси жок байларыбыз бар. Эчтекеси жок. Мындай алардын тарыхын окусаң ыйлап келет турган байларыбыз. Ошолордун баары алат дагы пособияны. Ана бир байкуш бечара эптеп, ушу топтонуп жүрүп алган телевизоруну же болбосо эптеп бир эски машина алса, ырым кылып өзүнүн атына каттатат. Ошолордо жок. Бирдемке десе сен кымдан бар экен, бул иштеп атат. Же болбосо бир айлыгыңды бер, мен сени пособияга чыгарам деген фактылар бар. Ошолорду жоюңуздар. Жоюңуздар. Сиз азыр эгер сиз айткандай боло турган болгондо, биз өзүбүз суранып издейт элек. Карап келчи, кандай көйгөй болуп атат деп. Мен сизге сөздү башында айтып кеттим. Ушул тармактар боюнча күнүнө жүздөгөн каттар бар. Фактылар менен бар. Ошон үчүн аларга дагы көңүл буруңуздар. Туура чыныгы мына билем мен. Силерде лимит бар. Мынанчадан ашырбашыңар керек деген. Ошолорду айтпайсыңар ошондой көйгөйлөрдү. Биз жогору жактан ушундай лимит коюп койгон, биз 300дөн ашырган болсок, бизге мынандай наказание болот деп. Айткыла ошол көйгөйдү. А бу жерде учпайсыңар, чыккандан кийин айтасыңар, бизде мынандай бар, биз андан ашыра албайбыз, аргасы ушундай кадам барабыз деп. А орто жолдо эл кыйналып атат. Ал дагы болсо, ошол ачык айта албаганыңар, өзүңөрдүн креслоңорду сатаганыңар. Бир кресло үчүн канча үйлөрдү сатага чыгып атасыңар. Көңүл буруңуздар ошого. Сизден ушул тармакты караган вице катары жакшы көңүл буруңуздар. Эң көп көйгөй ошол. Мен туура эмес десең чыгып айткыла. Минимум 1 айлыгын, болбосо 2 айлыгын алып туруп анан чыгарып атат пособия. Жанагы компенсациялар боюнча эмне болуп атат? Себеби бул боюнча да кайрылуу өтө көп болуп атат. Биз мен Минздравды да кат жөнөтүп алардан да алгам. Аякта айтып атат. Мына жооптору бар. Кирсеңиздер биздин комитеттин бүт жеринде
пленарный заседанияда бизге келгенине баарына берип атабыз. А бияка келсеңер ошончо дарыгерлер мен иштегенге компенсация жок деп. Бул кандай болот? Же Минздрав туура эмес маалымат берип атабы, же кандай? Ошону ачык айтпасаңыз. Ар бир Айбек Тойтович ар бир ооруканада комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияда жанагы дарыгер качан ооруган болсо ошонун иштеген күндөрүнүн жанагы инкубационный период ушулардын эсепке алып туруп кайсы күн ооруган ошонун негизинде комиссиянын жыйынтыгы менен биз Минздравга жөндөп ошонун негизинде акча төлөнүп берип атат да.